Жалпы республикадагы күч түзүмдөрдүн ардагерлери Таластагы Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин эстелигине гүл коюп, айылдагы баатырдын жаңы имараттагы музейине барышты. Андан кийин ардагерлер Чолпонбай айылындагы 4 мектептин окуучулары менен жолугуп, мекенди сүйүүгө арналган тарбиялык саатка катышты. Өмүр бою мамлекетке кызмат кылып, өзүнүн өмүрүн арнаган кишилер келип отурат. Ошолордон үлгү алсак болот. Окуучулардын баары үлгү алып, биз да мамлекетке ушундай кызмат кылганга мындай түрткү болот десем болот. Иш-чара аябай жакшы болуп жатат. Бүгүн биз мисалы өзүбүзгө патриоттук сезимди алдык десек болот. Балдардын жан дүйнөсү, бул мекенге болгон сүйүү сойгонду десек болот. Ардагерлер басма үй менен биргеликте мугалимдер арасында сынак жарыялашкан. Жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөрдү аныкташты. Адан тышкары баягы сынак уюштуруп, сынактын да жыйынтыктарын чыгарып, алардын да сыйлыктарын берип, будан арда кийинки окуучулар арасында өткөрсөк деген ниетибиз бар. Айылдагы жарандык өнүгүүгө кошкон салым үчүн тургундарга арда грамота жана медалдар тапшырылды. Айтымдарында айылда туруп, агартууга, тарбияга үлгү болгон өрнөктүү адамдар таалим боло алат. Айылдан, райондон, облустун белгилүү апаларыбыз, аталарыбыз өзүнүн жумушун иштеп жүрүп, көп салымы кошкон үчүн аларга дагы наградаларды бердик, грамоталар, почетный грамота, медальдарды алышты, башка белектерди алышты. Бул болсо биринчиден жаш өсүп келаткан муунга мындай үлгү катары болот. Патриотика, тарбия болот. Международная полицейская ассоциация Кыргызской республики очень серьезное внимание уделяет военно-патриотическому воспитанию молодежи. И наши, скажем, коллеги выезжают в школы, учебные заведения, колледжи, университеты, проводим встречи с учащимися, объясняем понятие, что такое Родина, что такое мать, что такое отец, что такое служить Родине, отдать дань свою. Эми бүгүнкү ушул Талас облусунун Чолпонбай айылында болуп аткан иш-чаралар көп болсо, мен ойлойм, биздин балдарыбызды, уул кыздарыбызды ата мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка, ошондой эле жана биздин мурун вуз деп койчу эмеспи, военный окутуу боюнча, анан аскерге тарбиялоо боюнча, анан ошол боюнча да биздин генералдар, мына эми генералдар азыр ардактуу эс алууда тынч эле эс алып жатып алса деп болмок, бирок ушулар жаштарга бир стимул берип, демине дем кошуп дегендей. Ааламдашуу заманында окуучуларга ардагерлердин насааты ар дайым зарыл дейт мугалимдер. Жакшы тарбиялык максатта ушундай иш-чара өтүп жатабыз. Кийинки балдарыбызга дагы, урпактарыбызга бул жакшы бир чоң көрсөткүч болот деген ишеничтебиз. Мындай иш-чаралар республиканын башка мектептеринде дагы улантылат. Бегайма Сымбаева, Элхан Арстанбеков, Кара Бура району.